аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз жамааттык медиа студиясында эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Биз бүгүн эко-сертификация жана эко-маркировка эмне үчүн маанилүү деген темада сүйлөшөлү деп турабыз. Студияда мейманда эко-сертификация боюнча эксперттер Илгиз Камбаров жана Урмат Майрамбек уулу. Эфирди мен Айгерим Кодбекова алып баруудамын. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу көрүп жаткан болсоңуз, түз эфирдин алдына сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сурооңузга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатчы. Эң алгач эми бул эко-маркировка, эко-сертификация деген эмне, бул канчалык маанилүү, азыркы күндө кандай актуалдуу болуп турат, айтып берсеңиз. Эми биринчиден эко-сертификация деген жана эко-маркировка бул ошол өзүнчө система. Эко-сертификация бул ошо азыркы учурда Жашыл альянс Кыргызстанда ушундай долбоор, пилот долбоорду ыктыярчылыктын негизинде отель, гостиница, мейманкана, ресторан, кафелерде эко-сертификация деген долбоорду алып келдик. Эко-сертификация бул система, бул ошо канчалык жашыл технологияларды киргизген өзүнүн имаратына. Пол, айнек, дубал, тамбашы, канчалык энергия сарамжалдуу технологияларды коюлган, мисалы күндүн нурунан алган энергия, солнечный панель, же ошо сууну тазалай турган, ошо баягындай колдонгон сууну, кир сууну тазалаган системалар, ошону кайтара колдонуу, же жаандан келген жамгырдын суусун топтоп ошону да тазалап экинчи жолу колдонуу, өзүнүн күнүмдүк ишинде ресторан же мейманканабы канчалык ошол сервисте колдонот, өзүнүн иштеген кесиптештери, ошонун ээси ушул жашыл принциптердин негизи маанисин билеби, түшүнөбү, ишенеби жана ошону күнүмдүк ишинде колдонобу деген ошондой мындай билимдерди, абалын эко-сертификация аркылуу булар ошондой экзамен өтүшөт да, тест өтүшөт да. Аудиторлорубуз, биздин консультанттарыбыз бар. Аларды биз тренинг өткөрүп даярдаганбыз. Булар келип туруп ошол мейманканабы же ресторанга келип ошонун баарын текшерип чыгышат. Текшергенден кийин булар силер паланча, мисалы коло же алтын же күмүш эко-маркировкага ээ болдуңар дейт. Эми эко-сертификация бул система тест как экзамен сыяктуу да. Эми ал эми эко-маркировка бул ошону далилдеп берген мындай өзгөчө мындай паспорт деп койсок болот да. Ошону биз чыгарып, ал өзү баардык тесттерден өткөндөн кийин өзүнүн кире эшигине же залына илип буларды мындай биз ошо жашыл технологияларды киргиздик деп өзүнө мактанып ошону өзүнө клиенттер тартат да. А негизи дүйнөлүк практикада 70% элдер, айрыкча Европада 70% клиенттер ресторан же мейманкана эгер эко-сертификациясы болгон жана эко-маркировкасы чапталган болсо, ошол жерге көбүнчө башат экен да, конок болуп колдонгону, как клиент да. Негизи дагы бир нерсе кошуп кете турган, эми бул статистиканы Европада эми ал жерде түшүнүк көбүрөөк да, бизде азыраак. Бирок биз ошо биринчи долбоор пилот аркылуу алып келатабыз. Негизи бунун тарыхы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу табигый кырсыктар, жаратылыштын бузулушу, мөңгүлөрдүн эриши, жайдын күнү ысык күндөр, кышында өтө суук күндөр,
бул экономикага күч келтирет да. Энергетиканы көбүрөөк чыгарыш керек, электричествону көбүрөөк чыгарыш керек. Элдер ошону колдонот да. Ошондо булар мисалы сельское хозяйство, айыл чарбада суу жетишсиздик, капельное орошение технологиясын колдонушат. Производствода мисалы ал жерде дагы үнөмдөп, энергияны үнөмдөө технологияны киргизет. Негизи бул бардык экономика секторунда бар да, негизи азыркы абалда, дүйнөлүк абалда. Булар бардыгы абага углекислый газ деп коет, көмүртекти мындай чыгып атпайбы? Түтүн сыяктуу чыгып, ошо жаратылышка биздин дүйнөбүзгө, планетабызга, жерге зыян алып келип атат. Бул ошо адамдын жасаган кадамдары, адам зат экономиканы өнүктүрөм деп жаратылышты эксплуатация кылып өнүккөнү менен бирок жаратылыш кыйналып уже кырсыктар болуп баштаган да ошо абалдан. Ошон үчүн бардык сектор экономикаларда өзгөчө долбоорлор бар ар кандай. Бирок ушул долбоор биздин бул туризм секторунда, хорика секторунда, айрыкча ушу чакан секторду алдык биз. Ошонун секторунда биз ушу эко-сертификацияны киргизип жатабыз азыр. Ушул эле жерде бул мындай тейлөө тармагында, туризм тармагында көрө колдонулат деп айтып жатпайсызбы? Кыргызстандагы ишкерлерге бул эмне бериши мүмкүн, кандай артыкчылыктарды берет? Ишкерлерге мына агабыз айтып кеткендей эле бул хорика тармагы, туризм тармагы деп атпайбызбы? Бул тек гана биринчи кадам. Өзү айтып кеткендей эле ар бир өндүрүштө, ар бир заводбу, фабрикабы керек болсо ушул биздеги жашоочулар ушул жашыл принциптер менен негизи колдонуш керек да. Анткени электроэнергия болобу, суу болобу, бардык табигый биздин ресурстарыбыздын баары биз колдонобуз. Ал эми биз эмне үчүн туризм тармагын алдык? Бул статистикага келсек 180 миңге чукул субъект бар да Кыргызстандын ичинде. Бул ошо отель, ресторан жана башка эс алуучу жайлар. Ошол эле баягы юрт ичине лагерь деп коет, кемпинг, глэмпинг жана башка. Анан ошо тармакты алдык. Бул эмне берет? Ошол бизнестин ээсине, ишкерлерге биринчиден алар үнөмдөйт. Ошол эле коммуналдык төлөмдөрдү алсак, эгерде биз күндүн нурунан электр энергиясын ала турчу панелдери койсок, демек электр энергиясы бекер болот. Бул бир. Экинчиден сууну жанагы саркынды сууларды деп коебуз, колду жууп, ал кир суу жөн эле кете берет. Демек бизде деген азыр ушундай бир жашыл технологиялар келген, очистное сооружение деп коет, орусча айткандачы, сууну тазалап 8 фильтрден өткөрүп, бактерия кошулуп, кадимкидей эле септик. Ал жерге кир суу түшөт, 8 фильтрден өтөт да кайра технический суу чыгарып берет. Кайра кол жууй берсе болот. Демек ичкирүүгө болбойт. Ошентип үнөмдөө иретинде ишкерге бир канча бир өзүнүн капчыгына үнөмдүү бир эме пайдасын алып келет да өзүнүн. Бул бир. Экинчиден жаратылышка зыянын келтирбейт. Агабыз айтып атпайбы? Эң эле чоң фактор учурдагы биздин климаттын өзгөрүшү болобу, ушул адамзат депчи. Анткени биз туура эмес колдонобуз, туура эмес аларды үнөмдөбөйбүз. Ошондуктан бизде мына алыс эле кетпей эле коелу, жайында жайдын саратанында муздарыбыз эрип, суу негизи мол болуш керек да. Бизде Бишкектин түштүк тарабындагы коңуштарда суу жок болду. 50 митингге чейин чыкты. Бул эмнеден кабар берет? Анткени ошо өзүбүз үнөмдөбөйбүз, огороддорду сугарабыз, минтебиз. Саркынды суунун баары жөн эле бир пайдасы жок эле жерге сиңип кетет. Бизде суу коллапсы жаралды да. Биз ошону алдын алалы деп келатабыз. Албетте бардык жеке тармакка буну колдонууга азыр эрте. Эко-сертификация, эко-маркировка дегиле ресурстарды үнөмдүү системасын киргизүү бул өтө кыйынчылык да. Бул 10 жылдап, 20 жылдап барат. Бирок биз ошого баратабыз.
Негизи бизде кээ бир айрым ишкерлер муну акырындап болсо да өзүнүн ишкердигине киргизгенине биз күбө болуп келебиз да, көп эле учурда. Анан сиздердин долбоор жаңы эле башталды, бул пилоттук деп айтып атасыңар, жана бул ыктыярдуу түрдө болгондуктан аны колдонсо дагы мындай канчалык муну алганга алар кызыктар болуп атышат? Азыркы убакта Кудайга шүгүр кызыгып кетип атышат. Жеке мейманканалар, кафелер, ресторандар. Биздин бул долбоор проектибиз Перетто деген чоң долбоордун алкагында. Биз Перетто долбоордун алкагында өзүбүздүн кесиптештерибиз менен бир топ Европа мамлекеттеринен барып, ал жерде ошондой үнөмдөгөн жашыл технологияларды киргизген, ошо климаттын өзгөрүшүнө ылайык өзүнүн күнүмдүк жашоосун, аң сезимин, кадамын бизнесте, гостиницада, ресторанда, кафелерде умтулуп, тытынып киргизген өтө мындай таасирлендим да. Ошондуктан эмнеге биз Кыргызстанда деле алдын колдонбойбуз депчи. Ошондуктан биз азыр ушул Переттонун колдоосу менен ушул долбоордун алкагында жаңы веб-сайт жасап атабыз. Веб-сайттын Жашыл альянстын веб-сайттын ичинде самооценка деп коет. Ошо кафе, ресторан өзүн оценка кылып, ал жерде бир божомолдоп айтканда бир 30-35 чукул суроо 39 суроо, анын 8 өздүктү тактоо тест болот, регистрация каттоодо. Анан 32 суроодон турган методология түзүлгөн. Ошолор суроо бергенден кийин суроолорду мындай так, чын, өзүнүн абалын, кафенин же ресторанын же мейманкананын абалын көрүп туруп, ушундай технология киргизилдиби, ооба, жок же бир аз деп мисалы, полуңар мисалы жылытканбы, же дубалдар изоляция болгонбу, же айнектер силерде 1 камерлуу же 5 камерлуу айнектер коюлганбы деген, же силер ошо таштандыларды кайра колдоносуңарбы, сортировка кыласыңарбы, өзүңөрдүн негизи политика, саясат мындай уставыңарда жазылганбы, иштеген колуңарда ошо кафеде же ресторанда же гостиницада иштеген неме прачечныйдеги кандай технологияларды колдонот, кандай химияларды колдонот, ошонун баардык суроолорго жооп бергенден кийин бул бал берет да. Мен баягы кеткендей, ошо балдын негизинде уже коло же алтын, же күмүш, же платина деп 4 деңгээлге бөлгөнбүз. Ошону примерно силерге божомолдоп ошо цифраны чыгарат балды. Бул расмий бал эмес. Бул бир гана өзүңүздүн түшүнүгү үчүн. Ошондон кийин силер эгер канаттандырып же дагы ушуну официалдуу расмий түрүндө мен аудиторду же биздин консультантты чакырып ошол тестти өтөйүн деп, сертификат алам деп тест өтсөңөр, анда уже биз менен байланышып, биз ошо аудиторду өзүбүздүн консультанттарыбызды жөнөтөбүз. Алар ошол баардыгы уже bundan da көбүрөөк суроолордун негизинде өзү көрүп, кармап дегендей басып силер менен суроолорду берип, тактап, анан кийин ошол бир балга жетет да, мисалы. Ошол негизинде эгер буйруп ошо насип болсо, ошол технология киргизилген болсо, канчалык көп киргизилген негизинде ошо маркировка дегенди алгандан кийин, ал паспорт сыяктуу силер ошону да алып, ошону тастыктап биздин аудитор, биз ошону өзүбүздүн веб-сайтыбызда жүктөп, расмий түрүндө ушул отель же кафе биздин расмий түрүндө эко-сертификацияны өттү, эко-маркировкасы коло мисалы, ошонун паспортун биз чыгарып беребиз, анан ошону наклейка кылып өзүнө килет. Биз ушул методология аркылуу башка мындай фальсификациядан дагы биз өзүбүздү мындай сактайбыз. Анан экинчиден мисалы чет мамлекеттен же биздин ички туристтерибиз биздин веб-сайтка кирип, ошол ресторан же мейманкана чыныгы эле эко-сертификацияны өткөнбү дегенде бизде ошода расмий түрүндө ошо реестр бар, ошол жерге киргизилет да. Жакын арада буйруса буну биз баштайбыз. Ошого мен үгүттөп кетет элем, урматтуу мейманканалардын жана кафе ресторандын ээлери, менеджерлери, ишкерлери өзүңөрдүн түшүнүңөрдү климат өзгөрүшүнө байланыштуу ушу өзүбүздүн кафе рестораныбызды үнөмдөө сарамжалдуу технологияны киргизсек,
биз дагы бир гана өзүбүздүн кирешебизде эмес, биз ошо жаратылышка жакшы бир салым, мындай жакшы миссиябыз деп ошондой аң сезимди киргизгиле. Мен ошону чакырып кетет элем. Бизде Кыргызстанда мындай кайдыгер болбогула жаратылышка. Бизде сонун жаратылыш. Жада калса башка мамлекеттерден, европалык мамлекеттерден дагы бизде сонун жаратылыш, бирок тилекке каршы бизде мындай ысырапчылык өтө көп. Сууну дагы биз мындай үнөмдөп, саарамжалуу колдонбойбуз. Таштандыларды, мусорду ар жерге таштайбыз. Кафе, ресторандарда сууну мындай экономдобой колдонушат. Ошол эле чачык же бильону жууганда прачечныйлер сууну колдонушпайт, же химикаттардын мындай сапаттуу эмес зыян келтире турган, өзүнө дагы жана клиенттерге дагы зыян келтире аткан ушундай химияларды колдонот. Булардан алыс болгула. Ошон үчүн биздин консультанттарга кайрылгыла. Ошон үчүн биз долбоорду алып келип атабыз. Биз ушу долбоорду ар телевидениело, радиодо айтып келип атабыз. Мамлекеттеги биздин өнөктөштөр менен дагы тил табышып бизге көмөк бергиле, биз ушуну распространять этип кеңирээк жайайлы деп ошону ишке аракеттерди кылып атабыз. Кудайга шүгүр, азыр уже чалып атышат, кафе, ресторандарыбыз кызыгып атышат, биз өтөйлү деп атышат. Буюрса биз муну жакын арада буну уже расмий түрүндө баштайбыз. Ошондо мындай чоң ачар деп коет, мындай открытие сыяктуу, грант сыяктуу биз ошону жарыялайбыз. Видеороликтерди бизде даярданган. Урмат мырза абдан жакшы бул тармакта багытта иштеди. Ушу роликтер аркылуу биз ошо ушуну жарыялап, анан силерди дагы бир ошол роликтер аркылуу түшүнүк киргизип, ошону түшүндүрүп, анан силерди ошого мындай буйруса келечекте бизге бир жакшы бизге өнөктөш болосуңар деп чын жүрөктөн ишенем. Негизи сиздердин жанагы күмүш, алтын ошондой бир баскычтарга бөлгөнүңүздөр бул кайсыл бир деңгээлде жалпы же бир жалган болбой, бул чыныгы алардын канчалык деңгээлде жашыл технологияларды колдонуп атканын аныктаганга жакшы мүмкүнчүлүк экен. Анан мисалы бир ишкерге же ошол бир мейманканага сиздер күмүш баскычты берсеңер, алар андан ары жакшыртса, кайра кийинки баскычка өткөнгө мүмкүнчүлүк барбы? Толук бар, бул каралган. Мисалы 2 жылдык мөөнөт берип атабыз. Бир мисал келтирсек, эгерде бир отель коло категориясына ээ болсо, бизден коло 2 жылдын ичинде баягы жашыл технологияларды дагы көбөйтүп, модернизациялап, мындайча айтканда, анан 2 жылдан кийин кайра бизге заявка берсе, же 1 жылдан кийин. Бул сөзсүз түрдө 2 жылды күтүп жүрө бербеш керек. Канча бат киргизип, мына мен даярмын, кийинки баскычты алам, күмүштү алам, же алтын, же платинага жетип калдым десе, биз ар дайым ачыкпыз. Кошумчалай кете турчу нерсе, бүгүнкү күндө мына Перетта долбоорунун алкагында 20га чукул субъектини Кыргызстан боюнча ресторан, отель же санаторий, курорттордун арасында биз баягы өзүбүздүн самодиагностика деп атпайбыз, өзүн баалоо тесттерди жиберип көрдүк. Алардын бери дегенде 20 эмес 30га чукул. Анын бери дегенде 20сы учурда ар кандай категорияларга ээ болушту да. Жакында биздин аудиттер жеринен барып текшеришет. Чынында эле ошол дал келеби, колосу же күмүшү же алтыны. Анан эгерде дал келсе, чоң иш-чара болот деп атабыз. Ошо иш-чарага Кудай буйрса күбө болосуздар. Ал жерде ошол 20 субъектиге өзүбүздүн сертификаттарыбызды, эко-лейблдарды ыйгарабыз. Бул Перетта долбооруну бизди колдоп атат. Анткени ар бир аудиттин жеринде иштей турчу акылар бар да. Буну ачык айтып коюшубуз керек. Анткени жөндөн эле бекер бериле бербейт. Эко аудиттер ал жерге мисалы канчалык деңгээлде, канча этаж, канча 1000 квадратты текшерет мисалы. Канча убактысы кетет. Ошого жараша төлөп беришет да. Бирок учурда пилоттук долбоор болгондуктан Перетта долбоору ошол 20 субъектиге биз акча чыгарып берели. Биринчи кадамыңарды таштап бергиле, таштагыла, дальше өзүңөрдү алып кеткиле деп бизге жардам көрсөтүп атат. Буну ачык айтып коюшубуз керек. Анан экинчиден бир суроо болот да. Мына бул эфирден кийин деле
көп ишкерлер ошол отель болобу, ресторан болобу. Бизде жашыл технологиянын эми көп болсо бир 10% бар. Бирок калганы жок. Биз демек ала албайт экенбиз да, эмне кылабыз деген суроо бар да. Бизде баягы сопровождение деп коет. Ошол негизде Жашыл альянс Кыргызстан альянсында 60ка чукул ушул жашыл тармак менен, жашыл технологиялар менен иштей турчу бизнес инкубаторлар бар да, толтура. Биз аларга жиберебиз. Мына бул жерге барсаңар күн панелин алсаңар болот. Бул жерге барсаңар сууну тазалай турчу сооружениялар бар. Ошолорду биз багыт бере алабыз. Жана алгачкы 20 объектке биз барып долбоордун алкагында текшерип бере алабыз, аудиттер жиберебиз деп айтып жатпайсызбы? Алар кантип аныкталат? Кайсыл 20-ны кайсы критерийлер менен аныктап тандайсыздар? Биз буга чейин айтып кеттик. Бизде деген методология атайын иштелип чыгарылды. Бул дагы асмандан алып койгон жокпуз. Бул ошо Европага мына Илгиз мырза барып, канча бир эксперттер барып келишти. Ал жерден ошо кандай диагностика кандай болуш керек, методологиясы кандай болуш керек, суроолор кандай түзүлүш керек, жана сама диагностикага канча суроо, жана эко аудитке канча суроо болуш керек. Мисалы, мен эгерде бизнестин ээси болуп, баягы өзүн баалоо тесттен сайт аркылуу кирип, анан 32 суроого жооп берсем, ал 32 суроодо мисалы кыска нуска баягы жалпак тилде жазылган да. Эгерде эко аудиттики кичине форматы башкачараак болот. Аныкы мисалы канча метр болуш керек, канча мисалы уклон кандай болуш керек, ошонун баары физический дагы, химический дагы алардыкы башкача методологиялары бар. Ошо менен барып, мына Урмат Майрамбек уулу өзүн баалоо тесттен саркындуу сууларды бизден тазалайбыз деп турат. Бирок 8 фильтрден өтпөптүр. Демек бул технический сууга дал келбейт деп өзүнүн пометка алат да. Бул сурооңузга сиз жооп бере алган жоксуз депчи. Ушундай бир методологияларыбыз бар өзүбүздүн. Анан негизи сиз башында эле мунун бир келечектеги туруктуулугу үчүн, киреше табыш үчүн эмес эле мындай жаратылышты коргогонго дагы өзүнүн бир жакшы салымдарын айтып жатасыз. Бирок ошол эле учурда ишкерлер жашыл технологияларды алгачкы жылдары киргизип жатканда мындай көбүрөөк каражатты талап кылбайбы, же биринчи курула элек болсо башында эле жашыл технологиялар менен мындай пландап салган жакшы, салынып калган нерсени кайра жасаганда мындай каражат көп кетпейби деп чочулашат да. Ушул жагында эмне деп айтат элеңиз? Биринчиден эми ар жеке ишкер өзүнүн гостиницабы же рестораны ансыз деле инвестиция кылат да. Бул жерде мындай түшүнүш керек да. Негизи жашыл технология киргенде, алар киргизгенде, сатып алганда, койгондо инвестиция керек. Бул балким арзан эмес, бир аз кымбатыраак болот. Бирок мен үгүттөп кетет элем, түшүндүрүп кетет элем. Бул узун мөөнөттө силерге киреше алып келген формула, процесс. Бул жакшы кийим алгандай 10 жыл кийгендей да. Анан Кытайдан бир кептеп-септеп алып эле анан бир айдан жытылып калгандарды анан силер санап ала бересиңер керек да турам. Анан акырында орустар айткандай скупой платит дважды деген ошондой формула да. Силер коркпой ошо технологияларды алышыңар керек. Эгер өзүңөр каражатыңар жетсе алгыла, койгула. Бул жактан силер бизнесменсиңер да. Силер бизнес жактан даже калькуляторду алып туруп, санап туруп, канча жылдан кийин силерге кайтарып берет депчи. Экинчиден, азыркы убакта технологиялар тез өнүгөт. Кечеги кымбат нерселер бүгүн арзаныраак. Тоже ошо күнүн нурунан алган панелдер арзандайт. Электромобилдер жыл сайын арзандайт. Себеби бул жерде рынок мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер айрыкча бул технология миллиард деген долларды инвестиция кылып, ошолорду таратып дүйнө жүзүнө, ошо идея, философиянын таянып, ошону баардык дүйнөгө жетсин деп туруп жасайт да булар. Булдай ар дайым кымбат боло бербейт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, эгер силерде каражатыңар жетпесе, акчаңар азыраак болсо, бизде Жашыл альянстын мүчөсү Юнисон деген мүчө бар. Анын бир Кирсев деген жакшы бир долбоору бар.
Керсефтин жаңылышпасам азыр 3-чү фазасы 50 же 55 миллион доллардай каржыланган акчасы бар. Бул биз жаңылбасам ошо компания банк менен өнөктөш аркылуу биз азыраак проценттер менен кайтарыла турган проценттер менен биз ошо жеке иштерге же үйгө же кафе ресторангабы ошондо акча берилип туруп силер ошо технологияды сатып алып анан жай жыл сайын ошону кайтарып берсеңер болот. Бул дагы бир жолу биздин өнөктөшүбүз, биздин мүчөбүз, Жашыл альянстын мүчөсү Юнисон деген, өзүңөр Google'га киргизип туруп карасаңар, ошол жерде консультанттар да бар, инженерлер да бар, консультанттар да бар. Бардыгы кандай суроолоруңар болсо ошол бардыгы сурооңорго жооп берет, түшүндүрүп берет, даже мындай көрсөтүп жазып берет, кайсы адрестен кандай сарамжалдуу технологиялы, жашыл технологияларды алышыңар керек. Ошондуктан коркпогула. Бул негизи биз каалабайбызбы келечек. Барды дүйнө ошо тарапка кетип атат. Өнүккөн мамлекеттер алдыга чыгып кеткен. Биз Кыргызстанда ошол коркпой, акчасынан качпай, мындай 10 сом, 100 сомдон качпай, ошону алып эле коркпой эле киргизгиле. Бул ишене бергиле. Силер мындай узак мөөнөттө ал акчаны чыгарып аласыңар. Бул силерге бир жагынан күнүмдүк жашооңорду жеңилдетет. Бизнес мындай өзүңүн физический кыймыл аракеттериңерде да технология. Пульт управления менен смарт отель деп коет, же смарт хаус деп коет. Үйлөрдө, үйдөн отуруп, же телефондон иште отуруп эле ошо кондёрду жакса болот, ысытса болот үйдү. Ошол эле немени жылыта турган плиталарды өчүрсө болот, жандырса болот, солнечный панелдерди өчүрүп жандырса болот. Бул бар жок бир телефондон, смарт телефондон эле кыла турган нерсе. Биз ошондуктан мен айтып кетет элем, билимиңерди ошол тарапта мындай көбөйтүп, күчөтүп, кеңейтип, биздин консультация алсаңар, сөзсүз мындай кандай гана технологиялар азыр жок. Бир аз салым кылгыла. Анын эң акыркысы бул ошо табигатка, биздин кол жаратылышка, ошол баягы көмүртек зат, жаман зат, химикалык заттарды колдонбой ошо атмосферага чыкпаш үчүн деле сиздин мындай чоң салым. Ар адам, Исхак Разаков айтып кеткендей, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегендей, эгер силер сен сарамжалдуу болсоң, мен сарамжалдуу болсом, коом биздин мамлекетте сарамжалдуу болот. Биз ошондо көп миллион деген сом долларларды үнөмдөйбүз, экономдойбуз узак мөөнөттө. Жана биздин өзүбүздүн табигатыбызга, жаратылышка, как адамзат, как кыргыз жаран катары мындай келечектеги муунга жакшынакай мамлекетти бере алабыз деп өзүбүз менен сыймыктана турган болушубуз керек да. Ушул жерден кошумчалай кетейин деп турам. Анткени сиз айтып аткан Керсеф программасы боюнча негизи эле туризмде жашыл технологияларды кантип киргизиш керек боюнча, кандай сарамжалдуулуктарды өзүнүн практикасына киргизүү боюнча биз мурда эфирлерди кылганбыз. Жамааттык медианын YouTube каналынан, Facebook каналдарынан аларды көрүшсө болот. Негизи биз бул эко-маркировка, эко-сертификацияны алуу үчүн этаптарын негизинен түшүндүк. Анан такта келчү нерсе, сиз айтып аткан бул эко-аудитке гана акча төлөнөт, именно сертификат алыш үчүн ишкерлер акча төлөш керек эмеспи? Жок, андай бизде каралган эмес. Анткени бардык төлөмдөрдүн баары ошол эко-аудицияны жүргүзүү максатында гана төлөнөт да. Мисалы, кээ бирлер биз дүйнөлүк практиканы деле карап көрдүк. Мисалы, сертификатка өзүнчө акча төлөп, анан эко-лейблга өзүнчө акча төлөп, анан эко-аудицияга өзүнчө акча төлөп экен да. Ардык ошол бир системдүү эле бир, мисалы, условно, мисалы катары эле айтып коеюн, $100 төлөсө, ошол $100 мисалы $70 эко-аудитке кетсе, $30 бул операционный расход деп коет. Ошол башка нерселерге кетет да, багыттаргачы. Ошондой эле системада биздики деле ишке киришти. Анан бул 2 жылга беребиз деп айтып жатасыздар. 2 жылдан кийин ал сертификат жараксыз болуп калабы? 2 жылдык мөөнөт деп атабыз учурда. Анткени бул башка өлкөлөрдө деле ошондой экен. Биз баягы жаңы нерсени жаратып же велосипедди жаңы курган жокпуз. Эмне үчүн дегенде, агабыз айтып атпайбы? Күн сайын технология өнүгүп атат да. Жаңы технологиялар.
андан да сарамжалдуулугу келип атат. Мисалы ошол эле iPhone'ду алсак, мисалы жыл сайын iPhone 14, быйыл мына iPhone 15 чыгып атат да. iPhone 15-тин неси жакшы, бул батарейкасы жакшы жана башкасы жакшы. Ошондой эле технология деле, жашыл технология деле өнүгүп турат да. 2 жылдын ичинде мисалы модернизацияга душар болуп калат, модернизациялап коет, бирок аз акча менен да. Мисалы 10 жылдан кийин алмаштырса көп акчага болуп калышы мүмкүн, бирок 2 жылдан кийин алмаштырып коет, бир какой-то эме деталь ошонун негизинде балким. Анан да бир эмнеге 2 жылга бергенибиз бул мисалы колу алып калды да. А бирок алтын алгысы келип атат. Мен значит менин ошо мейманканымда дагы бир тамбашын алмаштырышым керек, же солнечный плиталарды көбүрөөк коюшум керек, же сууну тазалап турган система фильтрлерди көбүрөөк коюшум керек. Демек ошол критериялар барлыгын бөлүнгөн да бардымдай деталдаштырылган. Ошонун негизинде булар ошо анан эки башка жагы технология коюлган технология 2 жылдан кийин эскерет да. Анан баягы истощение бар, амортизация бар, ал деле сынып калышы мүмкүн, бузулуп калышы мүмкүн, же иштебей калышы мүмкүн. Аны деп уже стройдон чыгып кетсе, иштебей калса, анда силердин критерияңар уже дал келбей калат да. Ошондуктан 2 жылдык сертификацияны аны 2 жылдан кийин уже силер биз үмүттөнөбүз. Ошол мейманкананын ээси же ресторандын ээси умтулуп дагы 2 жылга мөөнөткө узартам деп бизге кайрылып дагы бир жолу аудиттен өтүп, ал дагы негизи өзүнө дагы тастыктоо катары өзүнө дагы мындай көңүлү ток болот да. Чындык эле мен туура багытта кетип аткан экем. Ошолор биздин аудиттерге, консультанттарыбызга чоң рахмат. Себеби булар билип айтып беришти, инженерлер келди, көрдү, бул бузук экен, бул жер жаракка кетиптир, бул иштеп атыптыр, значит мен үнүмдөй албай аткан экенмин деп сарамжалдуулугум азайып кетиптир деген мындай түшүнүк болсо, анда ошол да жардам берип, консультация берип, дагы кандай жакшыртыш керек деп айтып берет да жолун. Бул өтө негизи дүйнөлүк практика. Бул бир гана биз эмес, ошо Европа мамлекеттерде ушунчу кээ биркилер жыл сайын өтөт экен, ар 12 ай сайын. Анан ал деле бир мындай эмне пайда узак мөөнөттө деп дагы бир суроо мындай жаралат да. Мисалы ал Европада эгер сен ошо сарамжал технологияны киргизсең, сага ошо налог на имущество деп коет, сага налогуңду азайтат да. Ошол жагынан булар кызыкчылык, бизнес кызыкчылык да. Налогду азыраак төлөйт экен деп туруп. Ошолордон башына же ошо электроэнергияны 100% өзүн алса, мисалы мамлекеттин албай же өзү эле үнөмдөп, же көмүр күйгүзбөй, бул дагы мамлекеттер ошондой субсидия сыяктуу кылып беришет да. Бул өтө жакшы практика. Биз дагы ошо биздин мамлекетибизге дагы сунуш кылат элек. Мамлекеттик органдарга ушул практиканы ойго тутуп, урматтуу биздин чиновниктер, депутаттар, министрлер, бардык багыттардагы министрлер ушуларды дагы мындай карапайым эл, анан мындай жеке иштегендер, предпринимательдер, бизнесмендер өзүнүн акчасын инвестиция кылып, мындай тытынып, аракет кылып, тырмышып, эптеп ошо турмушун бизнес кылып жүрүшөт. Аларга да оңой эмес. Ошондуктан мамлекет жактан поддержка керек, колдоо керек, мындай тоскоолдук бербегиле, мыйзам жагынан дагы поддержка керек. Биз ушул Жашыл альянстын мүчөлөрү жана өнөктөштөрүбүз менен бирге НДСти 12%тен жашыл технология деп далилденген технологияларга пошлина алынбасын деп сунуш кылганбыз. Налоговый кодекска ошондой киргизгенбиз. Бирок азыр практикада пока өтө элек да. Себеби ошол жерге биз такалып мамлекет жактан биздин недобор налогов болуп калат деп алардын өзүнүн аргументтери биз аны деле түшүнөбүз. Бирок негизи эгер Кыргызстан президент Жапаров өзү баш болуп биз жашыл экономика багытында күчөтөбүз, өнүгөбүз, аракет кылабыз, ошолорго биздин стратегия, өнүгүү стратегиябыз дагы дал келтирген мамлекеттик канча 25-жылга чейин, 30-жылга чейин, анан баягы углекислый газ, көмүртек, кычкылтектердин химикаттуу заттарын биз 30-жылга 15%га азайтабыз деп атабыз. Глазгодо 2 жыл мурун конференция сторон деп коет, 26 деп.
Жапаров өзү айткан, биз 2050-жылга ошо углеродный нейтральностька жеткенге аракет кылабыз депчи. Демек бул ошо мамлекеттин расмий саясаты, мамлекеттин расмий долбоору, багыты өнүккөнгө. Ошон үчүн бул туура түшүнүктүү, кубанам бир жагынанчы. Келгиле ошого жараша биз ошо Пареттон долбоордун аркагында биринчи кадамдарды биз жасап атабыз. Жашыл альянс бизге дагы жардам бергиле. Мындай да, биз силерге жардам беришиңерди кааласаңар, силер бизге жардам бергиле дегендей да. Чоң рахмат. 2 жылды сураганын себеби демек ишкерлер бул ошол алган алтынында дагы деле өзүн сактап калабы же дагы жаңы деңгээлге чыгабы же түшүп кетеби. Кыскасы бул 2 жылдык аралык ошон үчүн керек экен. Сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип биздин угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңөргө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрдүңүз. Биз бүгүн эко сертификация жана эко маркировка эмне үчүн маанилүү деген теманын алкагында сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда эко сертификация боюнча эксперттер Илгиз Камбаров жана Урмат Майрамбек уулу болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Саламатта. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.